Бисмилlah, валхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly dostlar, şaytanın bir kurallarından bu tüşkö girүү менен şaytan pendelerdi azgırıp korkutat. Bul dagı bir şaytandın Allah tarafından berilgen bir mümkünçülüktörünün. Arap dilinde ru'ya jana hulum degen nerse var. Ekiге bölünет, жаман түш жана жакшы түш болуп. Ру'я деген бул көбүнчө жакшы түшкө айтылат. Ал эми хулум деген бул көбүнчө жаман түшкө айтылат. Хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жакшы түш, ру'я дейт. Бул Аллах Тааладан дейт. Ал эми хулум, жаман түш шайтандан. Эгерде кимиңер жаман түш көргөн болсоңор, анда сол жагына 3 жолу түкүрсүн дейт. Жана ошол түштөн коргонуу сурасын дейт. Ошол түштүн жамандыгынан. Ошондо ал түш ага эмне зыян бербейт. Бөлөк хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Имам Бухари риваят кылган хадисте кимде ким бир түш көрө турган болсо, жакшы көргөн бир түштү көрсө, ал Аллах Тааладан дейт. Жана ошол түшкө Аллахка шүгүрчүлүк келтирсин дейт. Рахмат айтсын дейт. Алхамдулиллах деп. Ал эми жана ошону бирөөгө айтса болот дейт. Ал эми кимде ким жаман түштү көрсө дейт, ал бир гана шайтандан дейт. Анан ошол түштүн жамандыгынан коргонуу сурасын Аллах Тааладан, жана аны эч кимге айтпасын. Ошондо ал түш ага зыян бербейт. Көбүнчө ошол эмне үчүн жаман түштү шайтанга ыйгарган себеп дегенде, ошол жаман түш көбүнчө калып чыгат. Ошол шайтандан болгон себебинен. Ошон үчүн буну шайтанга ыйгарылат. Ал эми жакшы түш көбүнчө бул чынчыл болуп келет. Жана бул ошон үчүн Аллахка ыйгарылат. Негизи бүт нерсе Аллах Тааладан, Аллахтын тагдыры менен боло турган нерселер, бирок бир нерсени айтып кетиши зарыл. Дайыма Аллахка жакшы нерсени ыйгаруу, эгерде ошол Аллахтын тагдыры менен болуп атса дагы, бул Аллахка болгон жакшы адептерден. Аллах Таалага дайыма жакшы нерсени бизге парз болуп, жакшы нерсени ыйгарыш керекпиз. Демек, бул жаман түш, Аллах Таала ушул жаман түш аркылуу шайтанга мүмкүнчүлүк берген. Эмне себеп? Аллах Тааланын пенделерин азгырып коркутуш үчүн. Бул ушундай бир мүмкүнчүлүктү берип койгон. Бөлөк канча мүмкүнчүлүктү Аллах Таала өзүнүн даанышмандыгы менен шайтанга бергендей. Кээ бир учурларда ушул түштөр аркылуу көбүнчө эле негизи шайтан пенделер менен, адамдар менен ойнойт. Хадисте келет, Жабир радыйаллаху анхумадан бир киши пайгамбарыбызга келет дейт. Келип айтат дейт: Аллахтын элчиси, түшүмдө башым денемен ажыраганын көрдүм дейт. Мындайча башым алынып өзүнчө экен дейт. Десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, жылмайып, күлүп туруп айткан экен: эгер кимиңердин түшүңөрдө шайтан ойной турган болсо силер менен дейт, анда ошол көргөн нерсесин адамдарга айтпасын дейт. Демек эмне? Жаман түш аркылуу шайтан мындайча айтканда оюн салып, ойноп адамдарды коркута берет. Ошон үчүн бул нерсеге биринчиден этибар бербеш керек, жана билиш керек бул шайтандан экени. Демек, жыйынтыктап кетсек, бул түш негизгиси жакшы түш бул Аллахтан. Жакшы түш бул Аллахтан. Анан эгер ким жакшы түш көргөн болсо, Аллахты мактап, Аллахка шүгүр келтирсин. Ал эми кимге жаман түш келген болсо, билсин бул шайтандан, жана хадистерде келген амал жасасын. Ошого бүгүнкү ушу менен сабак токтоп турабыз. Бүгүнкү бир дуалар
үйрөнүүчү бир дуалардан десек болот, бирок бул амалдардан. Кайсы? Ким түшүндө эгер жаман түш көрсө эмне кылсын деген ушул бүгүнкү сабагыбызга ылайыктуу бир амалдарды үйрөнүп кетебиз. Демек, биринчиси эмне? Биринчиси, эгер жаман түш көрсө, сол жагына деп түкүрүш керек. Экинчиси, Аллах шайтандан коргонуу сураш керек, Аллахтан. Шайтандын зыянынан. Жана көргөн түшүнүн зыянынан коргонуу сураш керек. Үчүнчүсү. Андан кийин ушул көргөн жаман түштү эч кимге айтпаш керек. Бул төртүнчүсү. Анан эгер кайсы тарапты карап жаткан болсо, ошол акыбалын алмаштырыш керек. Мисалы үчүн, оң жакты карап жатса, сол жакты алмаштырыш керек. Мындайча айтканда, акыбалды которуш керек. Бул бешинчиси. Анан эгер кааласа, туруп 2 рекет намаз окуп койсо, бул да жакшы болот. Бул бешинчиси. Бунун баары хадистерде келет. Бир хадисти кабар берип кетебиз. Имам Бухари Абу Катада радиаллаху анхудан риваят кылат. Абу Катада айтат, пайгамбарыбыз мындай деген уккам дейт. Жакшы түш Аллахтан, ал эми жаман түш шайтандан. Эгерде кимиңер жаман жактырбаган бир түштү көрсө, сол жакты карап 3 жолу түкүрсүн. Андан соң ошол түштүн жамандыгынан коргонуу сурасын Аллах Тааладан. Ошондо ошол түш ага зыян бербейт. Бөлөк хадистерде эч кимге айтпасын деп келет. Бөлөк хадистерде, бөлөк риваятта шайтандын өз жамандыгынан коргонуу сурасын деп келет. Жана эң негизги маселе, эң негизгиси Аллах Тааладан ушул нерсени салган шайтандын жамандыгынан коргонуу сураш керек. Себеп дегенде, бул шайтан, биз дайыма сабактарда айтабыз, адамга ачык, айкын душман. Жана дайыма адамды күзөп турат, кандай кылып буга зыян берсем экен деп. Демек, бунун зыянынан бир эле жол бар, кутулуу. Ал кайсы? Аллахка ихлас менен жалбарып, ошол шайтандын жамандыгынан коргонуу суроо. Аллах Таала баарыбызды шайтандын жамандыгынан сактасын. Андан соң өткөн Рамазан айындагы кылган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Баарыбызды ушул айда күнөөсү жок акыбалда таза жүрөктөр менен чыгарсын. Жана эмки орозо айына чейин бизди жеткирип, Аллах Таала ошого чейинки айларды дагы берекелүү кылып, ибадаттарды жана ага жакындоо амалдарды ырыскы кылып берсин. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamatla olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.